Мына biraz жақындауға келіп қалды. Сіздерге жақындатып бір көрсетейін. Şu алдындағы кетіп жатқан ешкілерді көріп тұрсаңыздар, мына ушулар сауан екен арасында. Негізінен азыркы уақытта чөптөр кенен болуп эле, еттери дагы жакшы эле көрүнүп турат. Мындай жаңы туылган улактары да бар экен, жакшынакай болгон ортосунда мына арасында жүрүшөт. Тесиндей саандарын көрүп турабыз арасында. Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler, Misir Keyci kanalının kattalıqçıları. 15 iyun 2022 жыл Жалал-Абад обласы Сузак районуна караштуу Ташбулак айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган эчкилер бар экен, улактуу эчкилер, саан эчкилер. Айтор мына ушул жайылып жүргөн эчкилердин бар сатууга коюлуп жатат экен. Ушулардан сиздерге маалымат берип айтабыз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга талып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми мен жанында сатуучу жанында кандай эчкилер бар, толук маалыматын айтып берет. Сиздер назар салып угуп туруңуздар. Алгач эле ушул четте бара жаткан текени айтып коелу. Бул текени сатылбайт дедиңиз, а? Ооба. Бул өзүнчө атай кошкон экенсиңер да? Ооба. Уруктукка дегендей. Бул жакта эми канча баш бар жалпысы? 64 баш бар. 64 баш. Сатыла турганы. Канчасы эне, канчасы улактары? 36та энеси бар. 35та энеси бар. Калган улактары, кыштагы улактары бар. Жакында туулган улактары бар, майдарактар. Чоң, кыштагы туулган чоңоюп калгандары бар. Арасында 4-5та такелери бар. 1 жаш такелери бар. Эркек ургачылары аралаш, улактары. Алардын эми точно эме кылбайбыз. Айырмалап бөлө элексиздер деген. Энелеринен саан эчкилери бар. 7-8та саан. Булардын арасында саандары дагы бар. Ооба, саан эчкилери дагы бар ичинде. Сайдырган эчкилери бар. Кысыр сааны бар ичинде. Азыр эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге эми саан эчкилерди бир алыстан көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жайылып жүргөн эчкилер баары бир карматпайт болуш керек. Мына сиздерге көрсөтө турган ушул саан эчки экен. Желинди көрүп атасыздар. Уйдун желинде эле чоң экен, жүрөт. Менимче ушул 2-3-4 литрге чейин сүт берет болуш керек, Арасында да жүрөт мына саандар. Мына жерде бир аласы жүрөт. Тетинде бир аласы кетип атат. Өтө чоң экен, баса албай эле калыптыр. Эгер сиздерге көрүнүп жаткан болсо, эми бул эчкилер сиздер ала турган болсоңуздар, албетте жакындан келип көрөсүздөр. Сиздерге кыскача маалыматын беребиз. Буларды эми сатканда кандай сатасыздар? Бөлүп сата бересиздерби же болбосо баары дүң бир баада сатылабы? Бизге ошо дүң баада болсо жакшы болот эле. Баары дүң баада сатылган болсо бизге дагы жакшы болот. Өзү алып жайып тарып алып, жайлап окушканда азыр буларды эч ким албайт экен. Ошо жер тарып алып сата берели деп эле. Биз сатсак буларды эми ошо дүң баада сата берилет. Атып дүң баада болсо бизге жакшы болот. Эми кээркилер алармандар бар да, булар 1ден 2ден же болбосо улактарынан кичинеректеринен алам дегендер болсо деле бере бересизби, сата бересиз? Сүйлөшөбүз, Негизинен дүңүнөн келип алам деген болсо сиздерге бир кыйла оң болот экен, арзаныраак да болот. Эгер дүңүнө ала турган болсоңуздар, бир аз арзаныраак да болот деп турат. Эми булардын баасын айтып кетеличи. Баарынын эми ар бирин бирден кармап айта албайбыз. Орто баалардын чоңдору канча, кичинекей тетинде чуркап бара жаткан улактары канча айлыктар, ошолор канчадан болуп калат? Буларды биз чоң кичине кылбай эле тегиз эле баа койдук, ошо 4,5 миңден деп атабыз. Баарын эле 4,5 миңден, Ооба, сүйлөшөбүз, кемитип. Чалса сүйлөшүп, баалашып көрүп өздөрү дагы келип. Ошо ичинде саан эчкилери бар, алар деле ошо 4,5 миңден кемитип беребиз, сүйлөшүп. Чоң кичине деп эле ошондой баа койдук да, баарына эле бирдей болсун деп. Анан келип өздөрү чоң кичинесин азыраак ала тургандар болсо дагы сүйлөшүп алабыз. Эми булар жазда бир төл болду. Буюрса дагы бир эчки канча айда бир туйт толук билбейт экенмин, бирок
Daha bir tuyut boş керек, күзгө чейин булар, Кошо жүрөт постоянно, туйт булардын. Ичинде боздору дагы бар. Азыр боздору дагы бар, Ичинде 4-5 жакын боздору бар. Чоң эчкилерден 2-3 күндө туй тургандар да бар. Жел салып жүрүп жакында туй тургандар да бар. Сиз негизи алганыңызга канча болуп калды булар? Алганбыз жакын эле алганбыз. Биз ошо эчки кылабыз деп алдык эле. Анан кайра ошо сата турган болуп калдык. Акча керек болуп, жер тар болуп, кошо элдесек жайлоого кетип калышыптыр жүрөчү. Мындай көп башка албетте ушундай кенен жер керек. Жер болуш керек. Жайыт болуш керек. Тар болуп атат, баккан адам жок болуп ошол себептен сатып атабыз буларды. Демек орто баасы 4000ден. Эгер алармандар келсе дагы көрүп, сүйлөшүп алса болот, Сүйлөшөбүз. Ал эми бул четте турган текеси башында айтылып кеттик, сатылбайт экен. Калган бул жактагылар ургачы чоң эне эчкилер бар экен, улактары бар экен. Ошолордон сиздер келип тандап алсаңыздар болот экен. Улактардан менимче ушул союшка жарагандары деле бардыр экен, Бар. Арасында чоң кичине аралаш болуп жүрөт. Деле өзү алып килеттер болсо саап ичсе болот. 2 литр 3 литрден сүт бергендер бар ичинде. Негизинен урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын бердик. Эми кимде ким ушундай эчки алам, бир аз көбөйтүп багам деген болсоңуздар, өзүңүздөр жакындан келип сүйлөшүп алсаңыздар болот. Сиздерде да ушундай сатылуучу мал, кой, жылкы же болбосо кыймылсыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Mr. Cage каналы. Биз кыскача маалыматын бердик. Эми дагы айтылбаган бир маалыматтарыңыз барбы? Ушул алармандарга айта турган сөздөрүңүз. Алармандарга эмне өзүнүн келип көрүшсүн, алышсын. Арзандап беребиз, 4,5 миңден деп атабыз, кемит беребиз. Ошо саан эчкилер деле бар, улактары бар. Тегиз эле басшы 4,5 миңден кемит беребиз деп атабыз. Сүйлөшүп кемит беребиз, оптумалса. Негизинен эле ушул арзан баада сатылып жатат дегиз, Менче ойлоп турамын, ушул базар баадан да бир аз ылдый айттыңыз го дейм, Базар баасынан ылдый. Жакшы. Андыктан кимде ким эгер ушундай эчкини алып сатам деген болсоңуздар, экранда номерлерге чалып же болбосо өзүңүздөр жакындан келип көрсөңүздөр болот. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Аман туруңуздар.